Көпчүлүгүнүн түшүнүгү боюнча Кабыл Бербаевдин бир туугандары үй талашып атыптыр деген дагы сөздөр болуп атыптыр да. Үйүңүздүн адресин жазып койгула, биз кыргыз эли баарыбыз барабыз деп бир байке ушинтсе атам ыйлайып атпайбы? Анан айтып атам да, мен чын ата көрдүңүзбү, эл деген эл. Биз ак нерсени айтып атабыз. Биз эч кандай баягы башка жактан калыпты алып келип айтып же Уурдап андай алган нерсе жокпуз. урдап алган жокпуз. Бул биздин ак эмгегибиз, сиздин ак эмгегиңиз ата. Сиздин ак эмгегиңиз мына ушул. Мен мисалы үчүн азыр баягы мындай сиз келип туруп кел Сайкал иш баштайлы мен сизге ишенбейм да, анткени карап азыр коркунучтуу заман Ооба. чынындачы. Кошуналардын баардыгы эле айтып атат, мисалы Күбик Айаштам кечээ сүйлөп берди. Мен деле ошентип алгам. Мен 10-15 жылдан кийин оформить эттим үйүндү деп айтып атат. Баардыгы эле ушинткен. А бул жерде эки жүздүүлүк баягы эле ачкөздүк ойноп кетти да. Атам барса эле мына эжем таласта. Эжем таластан келсе эле оформить этип берет дейт. Эжеси таластан келетпи деп ошол айткан күнү барабыз. Барсак жок, дагы бир жака кетип калган болот. Анан побегке чыгып кетет экен. Мына ушинтип отуруп атамдын нервин жепти да буларчы. Эки комната времянка эмес атат. Ичи сырость болбой калган дейт атам. Мажит айтып атпайбы, 6 айлык болуп барып ошол жерден ооруп, кыйналып мына айтып атат да, ушул эки комнатадан дейт. Анан биз алдык дейт, ал үйдү алып. Анан ошол жерде жашап, Мажит ооругандан ал жерди бузуп, кайра башка жерине үй салат да, ошонун эле бул бетине үй салып, мына ошентип жашап келгенбиз да. Жанагындай трактор алып келет экен да, ошол трактордун аябай ыйманы бар бала экен да, аябай ыраазы болуп калды ошол адамга. Аларды да алдап алып келген экен да. Сен түз эле жерге иштеп бересиң, 2 сааттык эле жумуш, кичине күтүп калышың мүмкүн депчи. Ошол бала жок, мен кылбайм деп койгон үчүн гана туруп калдык да. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда эксклюзив лайф подкасты старт алды. Сиздер менен албетте бүгүн дагы эфирде мен Мирлан Муратов болмокчумун. Адаттагыдай бизде күндөгүдөй коногубуз бар. Ким деп сурай турган болсоңуздар, маданияттын мыкты кызматкери бизде кыз Сайкал айым менен бүгүн болуп көрбөгөндөй эксклюзивдүү эфир кылабыз деген чоң үмүттөмүн. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиздерди көрүп жатканда абдан кубанычтамын. Анан ушул элге бизди көпүрөөк улатканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Кыз Сайкал айым, интернетти ачсак деле, телеканалды жандырсак деле учурда чынын айтканда Абыловдордун үй бүлөсү. Эми мындай алып караганда сиздер жөнөкөй адам эмессиздер деп дагы айта кетели. Себеп дегенде үй бүлөңүздөр менен маданияттын кызматкери болгондуктан албетте кыргыз эли учурда тынчсызданууда. Токотер жери. Учурдагы сиз 30 жыл жашап чоңойгон үй эмне болууда? 30 жылдан бери мына ушул үйдө жашап, мен төрөлө электе келген ата энем ал үйгө. Мажит байкем колунда 6 айлык кезинде келишкен экен. Анан көпчүлүгүнүн түшүнүгү боюнча Кабыл Бербаевдин бир туугандары үй талашып атыптыр деген дагы сөздөр болуп атыптыр да. Жок, андай эмес. Бул жактан бир туугандын ызы чуусу. Бул башка бир туугандар. Биз сатып алган адамдар такыр башка. Интернетке чыгарып атпайбыз, баарын түшүндүрүп эле. Мына ошол эки адамдын келишпестигинин айынан биздин үй бүлө жабыркап жатат деген сөздү айткым келип турат. Азыркы күндө мына азыр ушунун артынан эле жүрөбүз. 30 жылдык эмгекти талаага чачып коюу, бул билбейм, акылга сыйбаган нерсе го. Өтө оор. Албетте. Учурда Кабыл байкенин абалы кандай? Атамдын абалы азыр баягы кандай десем, атам мынча колдоо күтпөгөн окшойт. Мен үй бүлөм мынча колдоо күтпөгөн окшойт да. Мынчалык баягы авторитеттүү, мынчалык элдин сүйүүсүнө ээ болгонду эми сезди окшойт атамчы. Мен атам негизи жашак адам эмес да. Анан кетип баратса эле, байке эмне болду, жакшы жака чечилдиби, байке биз турабыз деп ушундай сөздөрдү айтып, анан кечээ күнү кетип баратсак да айтып атпайбы, үйүңүздүн адресин жазып койгула, биз кыргыз эли баарыбыз барабыз деп бир байке ушинтсе атам ыйлайып атпайбы? Анан айтып атам да, мен чын ата көрдүңүзбү, эл деген эл. Биз ак нерсени айтып атабыз. Биз эч кандай баягы башка жактан калыпты
калыпты алып келип айтып Уурдап андай алган нерсе, жокпуз. уурдап алган жокпуз, бул биздин ак эмгегибиз, сиздин ак эмгегиңиз ата, сиздин ак эмгегиңиз мына ушул. Анан баягы комментарийлерде дагы бүт колдоолор болгон үчүн азыркы күндө аябай мындай кандай десем жүрөк элжиреп турган убагы. Негизинен алып караганда ал үй кимге таандык болчу жана ошондой эле ошол 30 жыл мурда алган үй канча миң сомго алынган эле ал үй? Баягы эми 30 жыл мурун мен келбеп билбегенден кийин ооба. мен үчүн баягы мен укканымды айтайын, мен укканым Жомок. бир жума боло элек мен бул нерсени укканыма. Атам өзү бүтүрүп баягы мындай экен да, мисалы үчүн Марипа эже менен мисалы атам болсо же Мария эже менен атам болсо мына ушулар гана сотто катыша алат деген нерсе бар да. Анан же адвокат атам мына ушул нерсеге мыйзам кетти, баш ийген адам да атамчы. Анан ушул нерселерди эске алып бизди бир дагы келиштирген эмес да. Ата үй эмне болуп атат, биз баягы ой жок да. Атам эмне болот атса бүтөт, буйруса бүтөт. Ишенчектик баягы эле атамдыкы. Атам ушунчалык ишенчек адам, бүтөт бүтөт деп жүрө берип баягы мына кечеки күнгө резонанска келип такалды. Анан мен ошо 2 күн калганда билдим ушул нерсе болорунчу, ушундай нерсе болуп атканын билдим мен. Билип атаман угуп алып мен чындап жакамды кармап оозум ачылып эле отуруп калдым. Карасам балдары кийлигишип аткан аркы тараптан. Бир туугандары келип аткан. Бизден көрдүңүз да буга чейин эч ким бир дагы басып, бирибиз дагы сүйлөшкөн эмеспиз. Жада калса адвокаты менен сүйлөшкөн эмеспиз атамдын. Бардыгын өз нугунда, өз эмесинен коюп бергенбиз. Бирок аягы келип ушул болду да. Биз эч качан мындай ыз чууну каалаган эмеспиз, мындай болот деп да ойлогон эмеспиз да. Баары ушул элесиңиз 30 жылдан бери баары жакшы чечилип келсин деп 30 жыл чыдадык да. Анан аягы ушул нерсеге келип такалды. Эми эмне деп атат эми ушул 30 жылдан бери эмнеден улам бул чечилбей жүргөн экен? 30 жылдан бери эмнеден? Же ишеничпи, же экижүздүүлүкпү, же саткындыкпы? Бул жерде бардыгы бар. Сиз айткан нерсенин бардыгы бар. Сиз эми мындан ары ошондойго ишенесизби, ишенбейсизби адам баласына дейинчи? Ишеничтичи мына ушул нерседен кийин ишене да албай калат экенсиң. Бирок азыркы заманда көп ишенбейсиң го. Мисалы үчүн азыр баягы мындай сиз келип туруп кел сайкалды иш баштайлы мен сизге ишенбейм да. Анткени карап азыр коркунучтуу заман чынындачы. Кой деп. Атамдар алып атканда 96-жылы Ал убакта эч ал кимдин убакта бири-бирин алдап кетүү, жүрөгүндө кир жок. мошенничество, андай нерсе жок эле да. Ошол ала өтөдө калган кошуналардын бардыгы эле айтып атат. Мисалы Кубик Аяштан кече сүйлөп берди. Мен деле ошентип алгам. Мен 10-15 жылдан кийин оформить эттим үйүндү деп айтып атат. Бардыгы эле ушинткен. Бул жерде эки жүздүүлүк баягы эле ачкөздүк ойноп кетти да. Атам барса эле мына эжем таластан келсе эле оформить этип берет дейт. Эжеси таластан келдетпи деп ошол айткан күнү барабыз, барсак жок дагы бир жака кетип калган болот. Анан побегке чыгып кетет экен. Мына ушинтип отуруп атамдын нервин жепти да буларчы. Анан аягы ушул көргөнүңүздөрдү. Негизи ал талас дегениңизге караганда ал таластын тургуну экен негизи. Таластык экен. Бирок биздин түшүнүгүбүз боюнча, алган маалыматыбыз боюнча ал эже сиңдилер болот экен, Эже сиңдилер. Бизге сиңдиси сатат, эжесинин атында жер. Эжеси баягы илгери мындай болчу экен да. Эгерде 4 жылдын ичинде ал берилген, өкмөт берчү экен участок, анда сатып бээп бекер берет экен эле. Ошол участокко бир нерсе кылып кыймылдатпасаң, бирдеке кылбасаң, өкмөт алып койчу экен. Анан ошо алып коеюн деп атканда сиңдисине барат дагы, кел мога деген сен үй салып эметип ал. Менден алып койгон да өкмөт. Мен болсо күйөөгө тийген там деп күйөөгө тийип кетет. Анын үйү бар экен, мага ошол болот деп туруп ал күйөөгө тийип кетет дагы сиңдисине берет. Анан сиңдиси бизге 2 комната времянкамен сатат. Ичи сырость болбой калган дейт атам. Мажит айтып атпайбы, 6 айлык болуп барып ошол жерден ооруп, кыйналып мына айтып атат да, ушул 2 комнатадан дейт. Анан биз алдык дейт ал үйдү алып. Анан ошол жерде жашап, Мажит ооругандан ал жерди бузуп, кайра башка жерине үй салат да, ошол эле бул бетине үй салып, мына ошентип жашап келгенбиз да. Биз баягы көбүнчө комментарийлерден окуп, силер байсыңар, биз деле карапайым элбиз. Биз деле ушул кандай эмгек кылып атса ошондой эле эмгек кылып келатабыз да. Элестетсеңиз, ошондой кичинекей времянкадан ошондой үйлөрдү тургузуп, баягы апам айткандай, буну бизге эл салып берди да. Гастролдоп жүрүп салган үйүбүз. Бардыгыбыздын эмгегибиз бар ал жерде. Атам, апам биз үй бүлөбүз менен баягы сиз айткандай ырдап
элге таанылып калганбыз, баардыгыбыз биригип алып ошондой кылганбыз да, бул үйдү ошентип салганбыз. Эми келиңиз алардын да оюн угалы. Ал эженин айтуусу боюнча эмне деп атышат? Кайсы эженин? Биз маалымат алышыбызга караганда адвокатын жиберип $100,000 акча талап кылып атат деген миш-миш. Миш Ал эмес, чындыкка дал келеби же келбейби? адвокаты келип өзү айтты. Өзү айтты. $100,000. $100,000 бересиңер, анан биз силерге үйдү өткөзүп беребиз. Ооба. Же болбосо жерди бошотуп кала үйүңөрдү сүрөбүз. Бирок бул учурда бул үй сотто иликтенүүдө. Бул ооба сотто азыр Сот болуп атат, азыр ооба азыр иликтөө башталды. Мен буга чейин айтып атпаймынбы, атама эле койгонбуз, атамдын ишенчектиги мына деп атып, мына ушуга келдик да. Азыр эми биз колубуздан келишинче үнүбүз өйдө жакка жетсин деп аракетибизди кылып атабыз. Эми баардыгы эле айтат да, сокур адамга деле көрүнүп турат бул нерсе, силерге жакка чечилиш керек депчи. Азыр ошонун аракетиндебиз. Кабыл байке бул үйдү салганмын, 30 жылдан бери жашап атам дейт. Бирок сиздер дагы учурда адвокат алдыңыздар, менин түшүнүгүм боюнча. Адвокат эмне деп айтты азыр? Кабыл байке эмне деп атышат азыр? Азырынча баардык документтер менен таанышууда. Биз жаңы адвокат алып, азыр документтердин баарын колуна бердик. Ошол документтердин баардыгы менен таанышууда ошол. Учурда. Ошол. Азырынча эч кандай маалымат бере албайм бул жөнүндө. Анткени качан документ менен таанышышат, качан мунун баардыгы адвокатка белгилүү болгондон кийин гана мен силерге маалымат бере алам. Негизи интернетти тармагын мен ачканда эле сиздин айкырган үнүңүздү уктум. Бул чындыгында оор болуш керек. Бирок сиз биринчи жолу укканда кандай абалда болдуңуз? Мен биринчи жолу укканда ишенген жокмун да. Муну элестетсеңер, эми мен кандай болот бул депчи, койгулачы деп эле күлүп койгом. Чын эле айтып атамбы, биз өз тамашакай үй билебиз го, тамашалашып элек сүйлөй беребиз. Тамашалагандай эле сезилди да. Чын эле уже серьезно кетип баратат кадимкидей. Анан жанагындай трактор алып келет экен да, ошол трактордун аябай ыйманы бар бала экен да, аябай ыраазы болуп калдым ошол адамга. Аларды да алдап алып келген экен да. Сен түз эле жерге иштеп бересиң, 2 сааттык эле жумуш, кичине күтүп калышым мүмкүн депчи. Ошол бала жок, мен кылбайм деп койгон үчүн гана туруп калдык да. Үйдү бузабыз деп келди трактор менен. Ооба. Жок, мен кылбайм деген үчүн гана туруп калдык. Анан Соттон да кишилер келдиби? ооба, Инстаграмда жүрөт го баардыгы, бүттүгү эле иликтөө болду го ошол моментте. Ошол баардыгы көрүнүп турат да. Ошо сот дагы келген, анын адвокаты, ал тараптын да адвокаты келген, сиңдиси келди, биз жүрдүк. Ошол жерден анан резонанс чаралды. Эң башкысы ким жакын рубрикасы. Албетте бүгүнкү көрсөтүүдө урматтуу телекөрүүчүлөр, мен кысакалга биздин өзүбүздүн болгон суроолорду бере албайм, себеп дегенде учурда кабыл байкелердин үй бүлөсүндө өтө оор абалда болгондуктан биз мүмкүн болушунча эми мындан ары биз Сайкал айым менен Энис Бөрүбаев байкелерибиз менен мүмкүн болушунча ушул маалыматтарды сиздерге берип турабыз деп айта кетчүмүн. Жана ошондой эле эң башкысы бизде билесиздер, кийим жакын рубриканы сөзсүз түрдө бергенге биз мажбурбуз. Дайынсызбы? Албетте дайынбыз. Ушул бизде кийим жакын рубрика кичине күлүш да керек негизин алып караганда. Башталды анда. Ким сизге жакын? Сайкал Садыбакасова же Айгерим Расул кызы? Сайкал Садыбакасова. Айдана Дека же Асел Кадырбекова? Айдана Дека. Нуриза Бектурова же Азилет Осмонов? Нуриза Бектурова. Элера Кабылжан кызы же Элзар Өскөнбаева? Элзар Өскөнбаева. Дайыр Исмадияров же Элзар Тилимбаев? Жок, Элзар Тилимбаев. Аман Ибраев же Манас Алыкулов? Эрнис Перубай да кой. Көтүң жакында Манас Алыкулов. Манас Алыкулов. Гүлмира Турсунбаева же Альбина Имашева? Гүлмира Турсунбаева. Алмаз Шадаев же Нурмат Садыров? Нурмат Садыров. Эрнис Сыдыков же Баян Осмоналиев? Баяман. Эрнис Сыдыков. Эрлан Андаш же Зарлык Камаралиев? Эрлан Андашев. Нурайым Акылбекова же Нурила? Нурайым Акылбекова. Ильяс Абдыразаков же Султан Садыралиев? Ильяс Абдыразаков. Алтынай Нарбаева же Гүлнур Сатылганова? Алтынай Нарбаева. Анжелика же Айгерим Расул кызы?
Айгерим Расул кызы. Айгерим Расул кызы. Айгерим Саматова же Айгерим Эшим. Ой, ужас. Өкөн тең тандабайм. Сагын Эргешев же Канат Шабданбеков. Өкөн тең тандабайм. Чоң рахмат ушинтип келип бергениңиз үчүн. Бирок албетте сизди биз азыр үй боюнча чакырдык. Сайкалайым буюрса биз аз убакытта албетте бул чыгармачылык боюнча өзүнчө чакырабыз. Буюрса баары өзүнүн оңуна түшсүн. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Экинчиден кыргыз элиме өтө баягы ыраазы болуп турган убагыбыз азыркы күндө. Баарыңыздарга чоң рахмат. Канча сиздерге рахмат айтсам да азык калат. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Эч убакта эч кимдин үй бүлөсүндө мындай көйгөйлөр болбосун, бир гана жакшылыктар деле жолугуп жүрө береличи. Ошол баарыңыздарды жакшы көрөм. Сизге да чоң рахмат. Ушинтип келип бергениңиз үчүн көрдүк, билдик, кайсы жактан келип шашып келгениңизди дагы ал үчүн биз да чоң рахмат айтабыз. Жана ошондой эле Кабыл байкеге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Албетте Кабыл байке бул үйдү өзүгө өткөзүп алгандан кийин сөзсүз түрдө концерт берет деген үмүттөбүз. Анышылак болсо керек деп ойлойбуз. Буюрса. Ушуну менен эфирибиз соңуна чыкты. Сиздер менен бүгүнкү түз эфирде Мирлан Муратов болду. Жолугушканча саламатта болуңуздар.